5 адамдан турган үй-бүлө үчүн 300 чарчы метр турак жай. Мындан 1 ай мурун 55 жаштагы Асылбек Мамыров үйүн заманбап энергия үнөмдөөчү технологиялар менен жылуулаган. Анткени кыш мезгилинде көмүр керектөө 2 эсеге кыскараарын айтат. Туура жылуулоону КРСФ программасынын инженерлеринен үйрөнгөн. Алар техникалык кеңештерин беришкен. Былтыр 10 тонна көмүр менен чыкканбыз. Анан быйыл ушул 5 тонна көмүр алып, үйдүн сыртын жылууладык. Үйдүн ошонун эсебинен Құдай берсин ушул 5 тонна көмүрдөн чыгабыз деген ойдобуз. Жылуулаганга бул үйдүн аянты көбүрөөк болгондугуна байланыштуу 500 миңге жакын акча кетти. Эми ушул акырындан ушул өзүн актайт деген ойдобуз. Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программага КРСФ кеңсесине кош келиңиздер. Кыргызстанда КРСФ программасы ишке киргенден бери 10 жыл ичинде өлкө боюнча 3000ге жакын турак жайдын энергиясын үнөмдөө жакшырды. 300 ишкана жаңы жабдууларды сатып алып, өндүрүш жайларын жылуулашты. Болжол менен 5 жыл өткөндөн кийин биринчи жана экинчи компаниялар өздөрүнүн энергетикалык натыйжалуулугуна жумшалган каражаттарды кайтарып алышты. Учурда Кыргызстанда программанын 3-чү фазасы башталды. Анын жалпы суммасы 50 миллион АКШ долларын түзөт. Эң башында эгерде бул баягы бир топ акчаны талап кылганы менен, бирок ал өзүн өзү жакшы айтканда 5 жылдын ичинде өзүн кайра оккупайт этип чыгат экен. Биз ошол проектлерди жасап жатып, ошо Кыргызстанда бул жакшы ишке ашарын, технологиялардын бардыгы жеткиликтүү экенине көзүбүз жетти. Ошондуктан мен ошо бардык адамдарды азыркы күндө ошо кыштын астында чакырат элем. КРСФ кеңсесинен инженерлердин акысыз техникалык кеңештерди иш күндөрү саат эртең мененки 8ден кечки 17:00 чейин алууга болот. Сүйүнбаев 181А дареги боюнча жайгашкан. Энергияны үнөмдөөчү жарыктандыруу жана кондиционер, жылуутуу системалары, сууну үнөмдөөчү технологиялар, күн батареялары, жылуулук насостору, муздаткыч жабдуулар жана ал тургай электроунаалар да бар. Ушул жана башка максаттар үчүн каржылоо КРСФ жашыл каржылоо программасына кошулган Кыргызстандагы биринчи каржы маселеси болгон компанионун банк аркылуу ишке ашырылат. Кредиттин суммасынын 15% алуучуларга грант катары берилет. Башкача айтканда, энергияны үнөмдөөчү чаралар ишке ашырылган учурда кайтарымсыз болот. Жеке тараптар дагы бизнес дагы жеңилдетилген несие ала алат. По программе КРСФ предусмотрен возврат части кредитов. Компанион банкында кредит алуу үчүн жагымдуу шарттар каралган. Тактап айтканда, КРСФ программасы насыянын бир бөлүгүн кайтарууну карайт. Банктын санариптик мүмкүнчүлүктөрүнүн жана түндүк мамлекеттик порталы менен өз ара аракеттенүүнүн аркасында баардык керектүү документтерди электрондук түрдө алууга болот. Бул 30 мүнөткө чейин берилүүчү кредитти кароого мүмкүндүк берет. Ошондой эле ар бир кардар үчүн жеңилдетилген төлөм графигин түзүү үчүн ийкемдүү шарттар каралган. Компанион банкында бүтүндөй бөлүм бар. Анын милдеттерине айыл чарба өндүрүшүнүн энергияны үнөмдөөчү жана экологиялык жактан таза ыкмаларын окутуу жана киргизүү кирет. Стратегической целью деятельности данного отдела, ну и в целом банком. Банктын стратегиялык максаты сатып алуучулар жана ортомчу жеткирүүчүлөрдүн арасында жогорку рейтингке ээ боло турган жогорку сапаттагы киреше алып келүүчү өнүмдөрдү кантип өстүрүүнү жана сатууну үйрөтүү. Компанион банкы 16 жыл катары менен ата мекендик багбандар үчүн экономикалык аянтчага айланган Алма фестивалын өткөрүүдө. Быйыл 2023 жылдын 24 сентябрында Жалал Абад облусунун Нуукен районунун Мас айылында өтөт.